эми бизде ушундай демократия, ким оозуна келгенин каалаганын сүйлөйт. Биздин бир ораторубуз дагы айтты, мен бул күнгө келбейт элем, бул иш-чарага дейт, бирок келди. Мен катышпайт элем дейт, катышып отурат. Мындай эки жүздүүлүктүн чеги болот. Мындай учурларды сөзсүз белгилеп коюшубуз керек. Мен бул бийликке түкүрдүм дейт. Өзү ушул бийликтин бир бута болгон парламенттин депутаты, өзүнүн бетине өзү түкүрөт. Биз ошондой ачуу таттууну ачык айтып коюшубуз керек. Эми сизде катардагы офицер, чекист, таза, мамлекет үчүн иштейт, мамлекетти оңойт деп алып келди да сизди. Сиз өзү тазасызбы? Ушул кызматка татыктуусузбу? Кандай деп ойлойсуз? Ишеничти актаганга аракет кылам. Азыркы ээлеп турган кызматыңыздын туура аталышы кандай? Окпай туруп айтып бериңиз бизди карап. Кыргыз Республикасынын министрлеринин кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдына башкаруу. Билбейсиз, урматтуу полковник, билбейсиз. Ушун жок деген жаттап келбейсизби? Кечиресиздер. 2 жылда бир чогулсун, эч кандай бюджет кабыл алынбайт. Бюджет болбош керек. Келип каалаган сөзүн каалаган чиновниктин мактап кете берсин ошондо. Биз өнүгөбүзбү же тытышып эле саясат кылып жүрөбүзбү? Сиздер түздөн түз ошо айыл өкмөт менен акимдин немеси талашып атасыздар. Аны айылдык кеңештерди эмне алат алар анда? Мындай ойлонуш кылсаңыздар, биз өсөлүбү же ушинтип эле бийлик талашмай, саясат кылмай жүрөбүзбү? Билебиз, сиз басым кылып, президент айла жок макул болгон, анын баары түшүнүп турат. Жаңы эле кайталап атпайсызбы? Дагы эле 3 күн мурун берип коюш керек болчу. 3 күн мурун мына азыр берип атабыз. 3 күн эмес, 1 жума мурун эрте берип атабыз. Азыр берсекчи. Мурунку биринчи окууну биз эмнеге 3 күн мурун? Бага чейин бар да, берилген да, барыңыздар да бар да. Эми кайра айта бересиздерби ушинтип? Аппарат тагуулан ачып коюңуздарчы. Биз сиздерге экинчи окуунукун берген атабыз деп атам. Экинчи окуунукун деп атабыз. Биринчи окуунуку буга чейин бар да, барыңыздар, тарап берилген да.